Жок дегенде үйгө мага чыгарып бериңиздер сурап элем. Үйлөнсөм эле түрмөгө түшүп калдым. Балалы болсом өлүп каламбы деген байкушум. 8 жыл ал балам эмес, мен күнү түн уктабайм. Келиним 15-те болчу, майдын 2-синде 16-га толду. Балам 10-унда 20-га чыкты. Үйлөнбөй кое турчу десе, мама биз сүйүшөбүз, экөөбүз жакшы көрөбүз бири-бирин дешип. Анан эми экөө сүйүшүп атса, өлөбүз деп ачса, баламды өлтүрүп албайын деп алып бергем. Мама кечирип кой, мен туура эмес кылдым, айтканыңызды уксам болмок. Чыксам айылга баргандан уялып атам. Башка жака көчүп кетеличи деп. Кечирип коюңуз сурайм, баламдын катачылыгын кечирип коюңуздар. Келинчегине кат жазат. Мен сени сүйөм деп жазыптыр. Тиякта келиним, биякта балам, келиндин деле тагдыры күйөө тийди деп калат да. Былтыр октябрь айында үйлөнгөм. 7 ай болду СИЗОдо. Ушу баламдын айынан 7 айдан бери мүнөтүн уйкум жок. Азыр ночной эпилепсия болуп калдым өзүм дагы. Ушу президент күнүм тегизберсе сурадым. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, Сокол медианын орталуучулары, кечээ жакында эле социалдык тармактардан балам 15 жаштагы кызга үйлөнүп, учурда камакта жатат деп ыйлаган эненин видеосу тараган. Учурда биз Кенжегүл эже менен ушул окуя тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн келдик. Саламатсызбы эже? Саламатсыздар. Ушу балаңыз тууралуу айтып берсеңиз, үйдө деги эле канча балалуу болдуңуздар эле, балаңыз канчанчы бала? Менин өзүмдүн 5 балам бар, эң улуусу 2006-жылкы балам. Балам ушу жаңылыштык кылды. Азыр кечирим сурайт, баарынан кечирим сурайм мама дейт. Бала сүйүү экенин билбейм. Сүйүүбү? Макшым албай эле коймун, балам азыр эрте деп жакшылап акшагам. Мама мен сүйөм, күйөөм дешти, экөө өлүп алам деп коркутушуп, телефондор өчүрүп, машинага айдап качышып эметишкенден мен народныйдан араң таап келип, мама балам үйлөнбөй кое турчу десе, мама биз сүйүшөбүз, экөөбүз жакшы көрөбүз бири-бирин дешип. Байлыкка карабайм деди келин дагы. Анан эми экөө сүйүшүп атса, өлөбүз деп ачса, кантип алып бербей коем, баламды өлтүрүп албайын деп алып бергем. Балаңыз үйлөнгөн учурда 19 жашта болчу, э? Балам 19 жашта болчу. Келиниңиз канча жашта эле? Келиним 15-те болчу, майдын 2-синде 16-га толду. Балам 10-унда 20-га чыкты. Экөөнүн туулган күнү 1 айдак. Ошол үйлөнөбүз деп атканда кыз 18-ге чыксын, бир аз күткүлөө деп сиздер деле баягы кеңешиңиздерди айттыңыздар. Ооба, айтканбыз. Кичине 2 жыл сүйлөштүр, сөйкө салалы десек, мама үйлөнтө бергилечи, үйлөнөйүн, оокат кылам. Мен жакшы көрөм деп туруп алды балам. Анан өлөбүз дешкенден өлүп албасын деп алып бергем. Балаңыз окучу беле же иштечү беле? Эмне менен элек болчу? Балам негизи өзү повардыкын бүткөн, 9 түтүп. Фитсофабрикада иштеп жүргөн. Келиниңизчи ал кантта окучу экен? Келиним Искрага окууга тапшырткан. Мен келин алгандан кийин, мен 1 айдан кийин Искрага эмеге Швеянкына окууга тапшыртып койгонбуз. Азыр Искрада окуп атат келин. Ошол видеодо сиздер айтып атпайсыздарбы, мисалы, балам менен ошо келиндин ортосунда эч кандай зордуктоо, бир ала качуу Зордуктоо, ала качуу болгон эмес, өз каалоолору менен эле үйлөнүшкөн. Сиз сурадыңызбы, мисалы, балаңыздан канча убакыт сүйлөштүңөр, канча убакыт баягы эмне болуп таанышып калгандарын? Таанышып 6 ай сүйлөшүп жүргөн, мама 6 ай болду сүйлөшүп жүргөнүбүзгө деди. Экөө бири-бирин жактырышат экен. Качан таанышып, каяктан таанышканын сураган жокмун ошо. Бир сурагам, бир каяктан тааныштың эле десем, Чолокто каттама деген бар го, эме боом жакта, Чошак жактан таанышканбыз деген элди да. Канча күндөн кийин баягы сиздер келинди үйгө алып келгенде балаңызды ошол укук коргоо органдары алып кетишти? Биз төлөө берип, ошол күнү алып келдик, эртеси күнү төлөө бердик. Анан 2 күндөн кийин эле милиция чакырды. 4 ай тергөөчүдө барып келип жүрдүк. Улам сот жылып атып, 3-чү, 4-чү сотунда ошо камакка кетти да, 8 жыл деп беришти. Ами 9 жыл деп беришти. Соттун чечими чыкты. Чечими чыгып, СИЗОго алып кетишкен. Келиңизди алып келген күндө кайрылсак, сиз мисалы видеодо айтып атпайсызбы? Бизде эч кандай ала качуу болгон эмес, ортосунда бир зордуктоо маселеси да болгон эмес депчи. Деги эле айтсаңыз, келиниңиз өзүнүн көңүлү менен келди беле же кандай болду эле ушул? Жок, экөө көңүлү менен эле келишкен, экөө сүйүшүп эле бири-бирин жакшы көрөбүз деп, көңүлү менен эле күлүп жайнап, жакшынакай эле келген, подружкасы менен алып келгенбиз. Акчоловду чоң апасы салды, менин дагы өзүмдүн кайненем бар. Элдердин чоң апасы болот, чоң апасы салган. Жакшынакай эле той беришкен. Акчоловду салып, тоюн берип, жакшынакай эле 1 күн, 2 күн күлдүм, 2 күндөн кийин 7 айдан бери ыйлап жүрөм.
Көрсөң өл деп келди. Аябай өкүнөм, ал бербей эле койсом болмок деп. Бир бөлүм өлүп калбасын деп алып берем деп. Наоборот, көргө тыктымбы билбейм. 8 жыл ал балам эмес, мен күнү түн уктабайм. Бөөктөр ыйлайт, майкем сагындык мама деп. Кичинекейим бар, байкес кукла алып берген. Ошонун баарын кучактап, бул менин байкем, бул менмин деп аябай кучакташат. Ошолордун баарын көрүп алып, бекер алып бердим. Өлсөң өл деп койсом болмок экен деп да өкүнөм, аябай башымды жеп. Өзүм үчүн эле аябай жаман болуп атам 7 айдан бери. Балам барам жолугушуп алган деп. Мама кечирип кой мени. Туура эмес кылдым, айтканыңызды уксам болмок дейт. Жаштык кылып алдым, кечириңизчи, баарынан кечирим сурайм. Үйлөнсөм эле түрмөгө түшүп калдым. Балалы болсом өлүп каламбы деген сыпакуш. Балалы болсом эмне болом мама? Туура эмес кылып алдым, кечириңизчи деп. Барган сайын ошойт. Эми колум өзүнүн катасын эми түшүнүп кечирим сурап атат. Балаңыз камакка алынгандан кийин келиниңиз сиздин колуңузда калдыбы же ата-энеси алып кетти? Жок, роодуга чыгарып баштаганда эле мамасы алып кеткен. Мамасыныкында келин. Ошол жакта жашап атат, Искырада окуп атат. Азыр кудагыларыңыз менен мамилеңиздер кандай? Жакшы эле мамилебиз. Сот иштерине катышып атышабы? Ооба, катышып атат, барып эле атышат. Барып атат, кудагыйым барат, мамасы, келин барып атышат. Сиз баягы президенттин губернаторго, чүйдүн губернаторуна өзүңүз кайрылган экенсиз да? Ошол баламдын ишин карап бериңиздерчи, балам адашып алды депчи. Анан негизи эле баягы сизге сот иштеринде жардам болуп атабы? Бир сот иштериңиздер кайра каралат деп айтачы. Буйруса майдын аягында Верховный сотубуз ошондо карап аракет кылып беребиз деп атышат. Эми буйруса президентке үнүм жетсе эле деп баргам, ошо президентке жеткизип беребиз деп атышат буйруса. Эми өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөр тууралуу айтсаңыз, сиздин жолдошуңуз барбы? 5 балам бар деп калдыңыз. Балдарыңыз канча жашта? Жолдошум 84-жылкы. Ошо авариядан инвалид болуп калган. 3-группада инвалид, бор жумуш кылган болбойт ага деле. Ошо папасына жардам берип, папасы менен чогуу малда болчу, тоодо чогуу жүрүшчү. Эң улуусу ошо Элдияр 2006-жылкы. Андан кийин кызым 17-де. Андан кийин да бир кызым бар, ал 16-га толот, могу жакында. Экөө студент. Андан кийин да бир балам бар, 13-тө, 6-классты бүтөт быйыл. Андан кийин 4-тө садикке барат балам. Үйүңүздөрдүн баягы тирөөчү болчу экен-де, сиздердин ишенип сиздерге кол кабыш кылганга жарап калган бала болчу экен-де. Ол ошо папасына жардам берип, бизди каралашып, жана 2 карындашын окутуп жардам берип аткан ошо байкеси болчу. Эң улуу балам ошо болчу да. Эже эми балаңыз дагы өзүнүн кылган катасын түшүнүп атыптыр, э? Катасын түшүнүп, менден эле эмес, айыл боюнча уялып, мамам мен чыксам айылга баргандан уялып атам. Башка жака көчүп кетеличи дейт. Балам айтам, балам сен киши өлтүргөн жоксуң, зордуктаган жоксуң, эмнеге? Ата тең ошак болгондон кийин каяка бармайлык. Айылда эле болобуз десем, мамам мен уялып атам дейт. Уялба балам, наоборот башыңды өйдө көтөр. Сен киши зордукта болбосо, киши өлтүргөн жоксуң. Антип көп аркасыларды ойлоно бербе, ооруп калба деп келем балам. Күнөөсүн аябай эле мойнуна алып, күнөө өзүмдө мама, өзүңөрдү күнөөлөбөңүз эч качан деп кечирим сурап эле атат. Бир туугандарыма дагы кечирим сурап койгучу мама дейт. Өзүм окуйм. Сүйөм дейт. Жакшы көрөм мен сени. Адаштым дейт. Экөөбүз бактылуу болсок балким бала болмокмун, мен кыз төрөп берет экен деп ойлогом. Мен кыз жакшы көрчүмүн деп жазыптыр багыш. Биринчимди кыз төрөп берет го деп ойлогом. Кыздуу болобуз деген андай болбой калды го деп. Анан туулган күнүң менен деп жазыптыр. Келин 16-га, майдын 2-синде 16-га чыкты. Туулган күнүң менен алтыным жаным деп жазыптыр. Аларды катын окуп албай жүрөм ооруйт. Өзүм майдын 10-унда чыкты. Ошо бир-эки жолу адвокаттан беришиптир, ошо WhatsAppка тартып жиберет. Кечирим эле сурап жазат. Мама кечирип койчу мени. Мен катачылык кылдым. Мен айтканыңызды укпай койдум. Бөөктөрүн сурап жазат, папасын сурайт.
Bebeklerim meni жаман көрүп калды го, мама, мен чыксам мени жаман көрүшөт го алар дейт. Мен аларга тоскоол кылып койдум, түшүндүм, мама кечириңизчи дейт. Карындаштар мени жаман көрүп калат го, чобойсу дейт. Ошо жолугушуу бербей калды, ушу 1 ай болду жолугуша ала албайт атабыз, сот болмойнчу жолугушуу да бербейт экен. Эртең ошо колонияга кетет дегендей кылып атышат. Менин балам киши өлтүргөн жок. Зордук да болгон эмес. Баламдын тагдыры 8 жыл 28 жашка чыгат экен, 8 жылды тагдыры талкаланып калабы. Эмне кыларымды да билбей калдым. Ушу үнүм президент менен Кудайдан жаштык кылды балам. Адаштым деп өзү деле кечирим сурайт баарынан. Кечириңизчи мама дейт. Баарынан мен үчүн кечирим сурап коюңузчу дейт. Ушу бөбөктөрүм чыксам мени жаман көрөт го деп баг ушу 1-2 жолу кат келген. Келинчегине кат жазат. Туулган күнү экен, туулган күнүн куттуктап, мен сени сүйөм, күйөм деп жазыптыр. Биякта келиним, биякта балам. Менин эле балам эмес, келиндин деле тагдыры биригип өтийди деп калат да. Чыгып экөө бактылуу жашаса деп ойлойм да, эми буйруса. Нике кайып болсо жашай берсин деп. Эже эми сиздин кайрылууңуз видеоңуз социалдык тармактарга тарады. Анан биздин редакция аркылуу биздин президентибизге эгер кайрылууңуз болсо айтып өтсөңүз болот. Менин суранарым ошо бир эле ишеничим, биринчи Аллахты аламан. Анан ушу президентибизге кайрылат элем. Суранычым, атасы 3 группада инвалид, атасын оор жумуш кылганга болбойт эле. Баламдын күнөөсүн кечирип коюңуз суранат элем. Жок деген үй камакка чыгарып берсеңиз жакшы болот эле. Мен да ушу улам эсим жоготуп үйдөн кулап калып атам. Барсам начинающий эпилепсия деп берди. Таянарым ушу балам эле. Ишенерим президент менен Аллахты алам. Ушу үнүмдү жеткизип бериңиздерди суранат элем. Балам жок деген үй камакка чыгып келсе, андан тартибин өзүм оңдоп жакшылап карайт элем баламды. Кечирип коюңуз сурайм, баламдын катачылыгын кечирип коюңуздар. Жок деген үй камакка келип чыгарып берсеңиздер өтүнөт элем. Балам жаштык кылып үйлөнүп алды. Экөө өлөбүз деген алып бердим. Бала деген назикке, энеге баладан башка эмне керек эле. Балам өлүп албасын деп алып бердим эле. Баламдын күнөөсүн кечириңизди суранам. Экөө жаштык кылды, айтканым жакшы эле айткан балам десе, мама сүйөм, күйөм деп болбой үйлөнүп алган. Суранарым. Эмне дешти да билбей калдым. Оюм бар ушу балам чыгып келсе аман эсен. Экинчи кайталанбайт эле мындай. Суранарым. Жөлөктө таянар ушу балам эле мен. Үй камакка чыгарып бериңиз деп өтүнөм. Ушу мен Кудайым менен эле президентке ошо үмүтүм ошо президент менен эле Кудайдан да. Балам адашты да. Мен деле какшап айткам балам. Азыр кое тур. Мама мен сүйөм, күйөм. Үйлөнүп алсам жашоом жакшы оңолот, жакшы жашоо баштайм. Силерди багам мама деп. Өлүп албасын деп алып бергем да ушу балам. Өлүп албаса экен деп баламды алып берип коюп, эми 8 жыл балам. Балам 8 жылдын ичинде, балам 28-ге чыгат, жарым жашоосун баары эле түрмөдө өтүп кетеби. Суранарым ушу президенттен суранам. Үй камакка чыгарып бериңизди суранат элем.